Кутмандуу кушак кечиңиздер менен ардактуу КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалынын көрөрмандары баардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп куттуктагым келип турат. Албетте бул өтүп бара жаткан жыл ар бирибизге ар кандай окуялар менен Кыргызстанда дагы дүйнө жүзүндө дагы эсибизде калды. Бирок келе жаткан 2021 жыл уй жылы эң негизгиси стабилдүү болууга сөз берет экен. Элибизге жана ошондой эле бүтүндөй планетабызга стабилдүүлүк керек экендигин бул жылы түшүндүк. Элибизде эң башкысы ден соолук болсун, тынчтык болсун. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен анда эмесе бардык көрөрмандарыбызды жаңы жылдык кош келиңиздер теле долбоорунун чыгарылышына кош келиңиздер деп айтууга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү программабыздын жаңы жылдык чыгарылыштын өтө жоопкерчиликтүү жубайы ким деп турган болсоңуздар, таланттуу инсандар. Чогуу түтүн булатканына 16 жылдын жүзү болду. 3 кыздын бактылуу ата-энеси жана ошондой эле чыгармачылыкта жетишип келе жаткан инсандар жөнүндө айтып бермекчибиз. Сиздерге да кызык болсо керек. Тосуп алыңыздар, Арнис Кыдырмышев жана Альбина Имашеванын үй бүлөсү бүгүн бизде конокто. Келиңиздер. Сизге музыка эле жетишпей атат окшойт, Арнис мырза, Иштеги музыка ойноп атат, бирок жаңы жыл. Сиздердин эшигиңиздерди көрүп эле төргө отургубуз келет. Анткени эшикти көрүп төргөт дейт го, ансыңарындай сиздин эшигиңиздерди көрүп эле төргө отуруп эле сонун сөздөрдү айткыбыз келет. Рахмат. Ооба, биз сиздерди көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз, албетте. Сиздерди кинотасмалардан, спектакльдардан көрүп жүрсөк, эми сиздердин үй бүлөңүздөрдүн ички саясатын, ички баянын бүгүн биргеликте түзөбүз деген үмүттөбүз. Анда эмесе келиңиздер, сиз каалаган төрдү биз узаталы, келиңиздер. Кош келиңиздер долбоорунун жаңы жылдык чыгарылышына кош келиңиздер. Биз эл алдында эле күлүп жүрбөйбүз. Үйүбүз дайыма шаңга бөлүнүп турат деген актерлор Арнис Кыдырмышев менен Альбина Имашевалардын жакын туугандары, ата-энелерине чейин маңдайы жарык, ачык көңүл инсандар экени чын. Сыр калтырбай ачылып студияны жарк этип, төгүлүп кийип куруп кеткен үй бүлө менен жакын таанышып алалы. Программанын башкы каармандары Арнис Кыдырмышев, Альбина Имашева азыркы тапта жумуштун майын чыгарып, 3 кыздын тарбиясын берип келишет. Алгач студенттик кезде 350 сом театр айлыгын чогултуп үлпөт тойго бирге даярданып, кыштын чилдесинде үйлөнгөндөн тарта 16 жыл чогуу болуптур. Андан бери үй бүлөлүк жашоонун ысыгына, суугуна калышса да кесибин калтырышкан эмес. Ал эми бүгүнкү күндө Альбина Имашеванын чоң жетишкендиктери да жолдошунун моралдык колдоосу, түшүнүктүүлүк экендигин баса белгилеп кетпесек болбос. Ал гана эмес, Арнис Кыдырмышев жубайы үчүн чыныгы мотиватор жана жалкоолугун жоюп турар экени андан да суктандырат. Мындан тышкары Альбина Имашева жолдошунун чечкиндүүлүгүн, жоопкерчилигин, өз алдынча ой жүгүртүүсүн катуу баалайт. Үй бүлөлүк алдыңкы пландарга токтолсок, бул той берип, жакшылык майрамын өткөрүү дешет. Анда эмесе, бул үй бүлөнүн ички сырын биргеликте билели. Жаңы үмүттөр, жаңы максаттар, ардактуу телекөрүүчүм, КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында жаңы жылдык чыгарылыш кош келиңиздер теле долбоору биз демек баштайбыз. Өзүңүз байкап тургандай эле бүгүнкү столубуздун үстүндө өтө таланттуу инсандар. Мен дагы байкадым, эфирден тышкары баарлашып отурганда ар бир үй бүлө мүчөсү таланттуу экенине дагы бир ирет ынандым. Анда эмесе бүгүн бизде конокто 16 жылдан бери түтүн булатып келе жаткан 3 кыздын бактылуу ата-энеси Арнис Кыдырмышев жана Альбина Имашева. Кош келиңиздер. Жаркыраган жүзүңүздөрдү көрүп турганыма аябай кубанычтамын. Келе жаткан жаңы жыл кут болсун. Жаңы жыл сиздердин үй бүлөңүздөргө жакшылыктарды алып келген жылдардан болсун. Анан бүгүнкү биздин мына ушул жердеги отурган конокторубузду тааныштыра кетиңиздер. Ким кайсыл тараптан келди, кимдин жакыны деген сыяктуу. Ким баштайт? Рахмат. Апаман баштасам, Гүлай Чыныбаева Жанадыловна. Гүлай айым, кош келиңиз. Сизди эми Гүлай Жанадыловна деп кайрылат окшойм да, Гүлай апа деп эле. Официалдуу расмий түрдө, Бул жак болсо Байкем болот. Аты Таалай. Кош келиңиз. Байкем эгиздин түгөйү Бакабам. Бакыт Таалай турбайбы, жакшы. Таке абамдын келинчеги Гүлсүн жеңем. Келиңиз, Таке абабыздын жубайы Гүлсүн жеңе деп кайрылышым керекпи? Гүлсүн жеңе. Кош келипсиз. Анан бул жакты Альбина тааныштырып кетсе. Менин апам Шайкүл
Ибраева, Усаковна. Отчество мен айта берип бүгүн тилим тешилип кетпесе болду деп эле ойлонуп атам. Анан улуу эжем Венера Имашева. Жездем Улан Алтымышев. Келиңиз, кош келипсиз. Эмиль Имашев байкем болот. Андан кийин кыздарыбыз Мадалена, Аруке, келинибиз Наргиза. Кош келипсиз. Анан экөөбүздүн тең, Арнис экөөбүздүн тең группалашыбыз, досубуз, курбубуз Мерим. Кош келипсиз. Ошол жерден туруп бир айланайынбы? Айланып бир секирип сальто отургузуп койсоңуз эле болот. Кош келипсиздер. Анда эмесе биздин куттуу студиябызга өзүңүздөр билгендей эле Кош келиңиздер теледолбоору бул үй бүлөлүк проект. Сиздердин үй бүлөңүздөрдүн ички баалуулуктары, ички саясаты, үй бүлө деген кичинекей мамлекет деп койдук го, ошол мамлекеттин дагы башкаруучусу, саясаты, структурасын бүгүн биргеликте сиздер менен билебиз. Алгачкы эле суроом, сиздерди бириктирген бул кайсыл күн, кайсыл убакыт таанышкан учуруңуздар эсиңиздердеби? Эсте да дегендей. Бизди Альбина экөөбүздү тааныштырган ошо азыркы иштеп жаткан кесибибиз десек болот. Ошол жака тапшырып, жаңы окууга келип, ал кезде ошо Альбина 2 курс өйдө болчу. Өйдөн курс. Бою да өйдө болчу деп койбойсузбу? Өйдө болчу. Бирок мен улуумун, мындан айтып коеюнчу. Анан ошо азыр университет болуп калды. Искусство институтунан таанышканбыз. Биздин таанышканыбызга ошо азыр экөөбүздүн группалашыбыз дегендей Мерим себепкер болуп турду, ушулар баштады да дегендей болуп. Жакшы. Ошо искусство институтунан таанышканбыз. Жакшы. Альбина айым, эсиңиздеби алгачкы жолу Арнис мырзаны көргөндө кандай көрүндү эле, кайсыл мүнөзү сизди жүрөгүңүздү арбап алды? Албетте эсимде, баягы Арнис бир ошо окуу жайга тапшырып келгенде өзү кичинекей, арык, азыркыдай эмес, чачы Мерим айым, эмне күлүп атасыз? спортивный кесилген бала болчу. Анан Меримдер аркылуу таанышып калдык. Биз чогуу искусство институтунда чогуу окуп калдык. Булар болсо Каракол шаарында Ыбырай Туманов атындагы музыкалык училищеда чогуу музыкалык окуу жайды бүтүп келишкен. Анан эми чогуу сабакта жүрүп, анан жатаканага баратканда ушу Арнис менен Арнистин досу Жеңиш деген бар, экөө келатыптыр. Анан экөө учурашып калышты. Анан биз таанышып калдык, тааныштырышты. Анан ошондон кийин эле жакшы достордон болуп, бир окуу актерлук чеберчиликти окуп аткандан кийин, кесибибиз бир болгондон кийин бир тараптуу болуп калдык да. Театрга чогуу барабыз, кайра келебиз, жатаканада жашайбыз. Анан бири-бирибизге ар дайым поддержка кылып, бири-бирибизге тамак жасашып, же болбосо тамак жасасак бири-бирибиздин үйүбүзгө, бөлмөлөрүбүзгө чакырышып, ошентип ынак достордон да болуп кеттик. Мага эмнегедир Арнис мырза менен Альбина айым баягы сахна артында көрүнүштөрдү мындай сылап сыйпап айтып аткандай сезилип атат. Мерим айым, баарын ачып таштаңызчы, бир кандай болду эле таанышуу негизи? Жакшы иштебей атат. Айбирлерин ачайын дегендесиң. Тамаша. Ошол жерден жүрөктөр жүрөккө болуп кетти да. Аны биз байкабайбыз. Анан бизде мындай башынан салттар болчу, Альбина. Баягы бир группада да отуруп мындай окуп жүргөндө мындай жигиттерибизди бири-бирибизге айтчу эмеспиз да, мындай сый болчубуз да. Аябай эмнегедир уялып турчубуз. Сен ошо менен жүрүп атасың, жөн түрдө. Кээде урушуп койчубуз, эми баягы бир туугандай болуп каласың да. Анан ошол мен ойлойм, бир туугандык сезим да пайда болгон болуш керек. Аябай жакын болуп каласың да. Себеби бир мондай лепешканы дагы бөлүшүп жеп каласың да ал кездечи. Студент кезде ар кандай го, ач каласың, ток каласың. Анан ошентип көрсө жүрөктөр жүрөккө от чачышып кеттир да. Биз билбейбиз, байкабайбыз аны. Анан бир күнү эле карасам, экөө ичишип калыптыр. Альбинаны жандап калыптыр. Дедиңиздим эле. Альбина айтпай келчи дедим дегенсиң. Анан Альбиш ушундай болуп атабы, жакшы бала деп айттым. Мен Арнис ушундай айттым, ачыгын айттым дегенсиң. Точно айткам. Негизгиси мен кубандым.
Анткени баягы бала кезден бери Арнисти билем. Каракол шаарында чогуу окуганбыз экөөбүз, музыкалык кесипти. Андан кийин Альбинаны билем. Искусствода чогуу окудук, актёрдук бөлүмдө. Бир туугандайбыз, жердешпиз дегендей. Бала кезден билем экөөнү. Анан чындыгында сүйүндүм. Азыр да суктанам. Адам катары да экөө аябай жакшы адамдар. Жакшы катыштар. Сыймыктанам. Азаматсыз, чоң рахмат. Ал эми келген конокторго эми мен чай куйганды унутуп калыптырмын. Программабыздын демөөрчү Smart and Rich компаниясы. Smart and Rich компаниясы 2013 жылдан бери Кыргызстанда мына ушундай таза табигый азыктардан чайды жана ден соолукка пайдалуу кофени сунуштап келе жатат. Мен дагы конокторума азыр чай сунуп жөтөлүп аткандардын тамагына дары болсун деп апаларга суна кетейин. Келиңиз. Smart and Rich компаниясы биздин долбоорубуздун ушул жарык көрүүдөгү чоң өнөктөшү. Чоң рахмат айтабыз. Келиңиз апа. Анан уланта кетсек, сүйүү сапары мына ушул учурда алгачкы жолу 16 жыл мурун башталган экен. Ал эми 20 жылдан бери сахнада, кинодо, театрда бирге чогуу жүрөсүздөр, группалаш болуп, анан сахнада дагы, үйдө да чогуу жүрөт, бири-бириңиздерден тажап кетпейсиздерби? Эс алып келейинчи мен сенден деген учур болбойбу? Каникул берчи мага деп. Жок, ушунча 20 жылдан бери чогуу жүргөндөн кийин тескерисинче бири-бириңе көнүп калат экенсиң да. Съемкалар болуп калат бизде, Альбинаныкы же меники болуп калганда же гастролдорго мен жок спектакльдер болуп калат. Альбина ар кандай болгон убактарда бир күн көрүшпөй калсак, наоборот, издешип калабыз биз. Бир күн эмес, бир 2 саат алыстап калса эле каякта жүрөсүң деп. Ошо суроону көп беришет да, ошо бири-бириңерден тажабайсыңарбы, кантип деле чогуу жүрөсүңөр депчи. Тескерисинче ошо көнүшүп калат экенсиң. Экөөбүз азыр кайтып кеткенде эле телефон менен чалышып эмне болду? Жумуш бүттү. Издешип калабыз. Сагынышып тура турбайсыздарбы? Альбина айым, микрофонду сизге узатайын. Анан кыздын кыялында ар дайым Акбозатчан мырза баягы өзүнчө эле элестетебиз да. Ал эми Арнис мырза өзүнүн мүнөзү менен сизди багындырып алды окшойт. Боюна көңүл бурдуңузбу? Же оюна көңүл бурдуңузбу? Биринчиден ар бир айымдын, ар бир кыздын оюнда бир өзүнүн элестеткен мырзасы болот. Мен элестеткен мырзам ушу Арнис болду. Анткени Арнис өзүнүн жоопкерчилиги тарабынан бардык мырзага тиешелүү касиеттер бар. Эми жөн эле маңдайын отуруп алып мактагандык эмес. Программада мактап коюп атам дейсизби? Бир чети өзүмдүн атама да окшоштурдум. Анткени ошо атама окшош сапаттары көп. Анан бою дагы атам окшош, атамдын да бою кыскараак болчу. Сакадай бою саралдым деп айтып, эркелетип, Анан боюна карабай, мен оюна карап, экөөбүз бири-бирибиздин мамилебиз төп келип калды окшойт. Ошондуктан канча сантиметр узундураак кылат сизден? Секрет болбосо. Секрет болбосо. Негизи сантиметр 7-8 эле. 7-8 эле. Мен болсо каблук кийип алам да ошон үчүн бийигирээк болуп калам. Бийигирээк көрүнүп каласың. Арнис мырза, ушундай учур болобу? Каблук кийбей эле койчу, менден узун болуп калат экенсиң деген учурлар болобу? Жок, мен Альбинаны каблук кийип жүрүү деп айтам, наоборотчу. Мен кичинекей көрүнөйүн деп. Жапыз кийсе, итальянский не болсун дегендей. Мен ушул суроону мага өрөткө деп ойлогом, негизичи. Боюна караган. Сизге берейин анда. Сиз жооп бериңизчи. Биз бул суроону да ошо көп берет, ушу узун, бой узун, анан кандай тигиндей мындай депчи. Бизге бойлорубуз теңдей эле. Көзүңүз жакшы эле көрөбү? Окулистке бардыңыз беле деп. Барган, мен негизи мурун 1.80ден өйдө көрчүм. Кийинчерээк ылдыйлатып албадым.
Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чогуу карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Ардактуу көрөрманым, КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теледолбоору. Бүгүн бизде конокто Альбина Имашева жана ошондой эле Арнис Кыдырмышевдардын үй бүлөсү тууралуу, алардын бейнеси тууралуу кененирээк сүйлөшүп жаткан учурубуз. Анан сиздер тууралуу жаныңыздардагы биздин алыстан ат артып келген апаларыбыздан дагы кеп кылбасак болбос. Мына ушул жерде Шайгүл апабыз дагы отурат, Альбина Имашеванын апасы. Шайгүл апа, кош келипсиз. Шайгүл апа, айта кетиңизчи, баягы кызыңыз алгачкы жолу Арнис мырзага жолукканда жакында күйөө балалуу кылам деген учур эсиңиздеби? Эсимде, бир жолу жолдошум раматылганда тирүү болчу, анан Альбинага келдик. Келсек эле чай ичип атсак эле Арнис кирип эле кетип калды. Анан бул ким десе, мен жигитим деп ошондо айтты да, анан ошол эсимде ошонусу. Шайгүл апа, айта кетиңизчи, Арнис мырза сиз үчүн канчалык деңгээлде күйөө балалык кызматын аткара алды? Арнис мырза да чыгармачыл инсан да, актер, же үйгө барып деле актердук кыла береби? Же казан аякка аралашып кетеби? Ал казан аякка аралашып, чогуу эле Альбин экөө эмне колдорунан келсе жазышат негизи. Анан чыгармачылыгы деле чогуу отургандай кылып каткырып күлүп эле болгон эмебизди айтып эле отурабыз негизи. Жакшы булардын өнөрүнө таажын Канча кылам күйөө мен да. балаңыз бар сиздин? 2 күйөө балам бар, 5 балам бар, 3 эркек, 2 кыз ушу. 2 күйөө балаңыздын кимиси жакшы деп элечи? Бирөөсү бул жакта отурат, бирөөсү бул жакта отурат. 2 күйөө баламды бири-биринен тиги айырмалабайм, экөө бирдей эле мага кадимкидей апа деп сыйлап турат, сыйы болсо эле ошол эле жакшы да. Күйөө бала менен кайнененин, келин менен кайнененин сыйы эле жакшы негизи. Ынтымак болсо баары болот. Рахмат. Бул жерде Гүлай апабыз дагы отурат. Сизге чоң рахмат, Гүлай апа. Атайын Түп районунан ушул жака студиябызга келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан айта кетиңизчи, сиздин келиниңиз жөнөкөй келин эмес, артист келин деп айтып коет го, тамашалап, Артист келиндүү болуу кандай экен? Мен Түп районуна караштуу Долон айылында жашайм. Арнис ошо айылда төрөлгөн 82-жыл 12-июнь. Саатын айтып койбойсузбу? Саат түнкү саат 12. Анан баары эле балдарым эме кеп кылышат деги. Бою кичине болгон менен ою узун анын. Ооба. Ой узун үчүн узунураак келиңизде деген баштан телехранитель болуп карап жүрсүн. Окус эки жакта жүргөндө бирөө жана. Альбина айым телехранитель экен да? Телехранитель да. Анан мен балдарыма сыймыктанам, балдарды окуттум, баарын 7-8 балам бар, улуусу болуп таалай. 8 баламдын ичинен ошо баары тең бүт бар окуду, баары тең иштерман. Үйлөнүп жайланды, көйлөнүп эле азыр. Анан Арнис эмени 9-ду бүтүп эле эмеден окуду. Караколдогу музыкальный училищени өзү жактырды, өзү кичинекейинен таланттуу болчу. Кичинекей чагында эле тиги мектепке окуй электе эле эмелер жана кашаларга чыгып алып, агайлары келатса кукареку, мама деп агайлардын астына. Артист мырза айтып атат, сиз унчукпай туруңуз. Кичинекей окуй эле киши. Кулактарын деп алып ошентип эле каткырып, бул улуң артист болот го дейишчү.
Анан биринчи класска кирди. Анан экинчи класстан баштап жалаң эле олимпиада жүрдүк. Бир да олимпиадан калган жокмун. Эчтип алам өзү кичинекей болсо. Балдар сабап кетпесин деп. Эмеде манас айтып конкурстан жеңип жүрдү. Ырырдап ак бата менен биринчи чыгып, айылда ак бата. Азыр ырдатабыз. Арнис аталбай эле ак бата аталып калган. Анан жана Чубак Сатаевдин эки тал көргөсөң кыйбай жүр деген ырын ырдап жүрдү. Кыйбай, даярданып туруңуз Арнис мырза. Анан ошентип жүрүп эле анан тиги 9-ду бүттү, 9-ду бүткөндөн кийин музыкалдык училищага кирди. Аны 5 жыл окуп бүттү. Филанчетине кирип алып, кайра кирски комузду окуп бүттү. Анан келип эле искусствого мага айтпай эле келип эле бияка келип тапшырып алып барыптыр. Окуйм, мен Бишкекке барам эми десем. Өтүп келсе дагы Бишкекке барамбы деген эмнеси дейт. Москвага кетмек болчумун, дагы Бишкекте эле калдым деди. Ошентен бат эле тиги Альбина менен таанышып калды. Анан бул ачык да. Папасына барып эле менин кыз менен сүйлөшүп атам, качан үйлөнөм деди. Аны окуйда папасы карап туруп калды. Ай үйлөнсүнчү, өзү да кичинекей болсо. Балдардан эме болбосун деп анан сунушун какпан жок болсо кайра наоборот биз колдодук. Анан барып көрүп келчи деп мен ошентип, сен деле барбайсың десем, сен эмне барсың деди. Анан тиги айылдан комедия алган өзүнчө эле кино эме эки коёнду тирүү баштыкка салып эме пакет эмеге салдым, ящикке. Эки тоок, бир корозду салдым, тирүү анысы дагы. Анан эт алып келдим, жумуртка, уун, суун бүт эле алып келдик. Анан Арнис айтты да, силер мындай айланып келип туруп, жана искусство консерваториянын немесин эшигинин алдынан бул жерден түшөсүңөр деди. Анан кызым экөөбүз түштүк. Анан алып киришти. Алып кирип алып анан коёндорду союп атат. Тооктор качып, короздөр качып, кубалап жүрүп, кармап келишти бүт баарын. 5-6 бала жөн коёбу? Бири камыр жууруп атат, бири тоок союп атат, бири коён союп атат. Ушундай комедия болгон. Ошентип анан тиги эртип келбейсиңби деп анан келди. Анан келип эле көзүмө сразу эле жылуу учурап жакшы болду. Күндө эле көрүп жүргөндөй болуп эле анан баары эле кыздары деле бака-шака болуп эле ал күн өзүнчө эле той майрам болдук. Анан кеттик барып. Ай алалы, сонун кыз экен ал. Дедиңиз. Дедим анда. Сага жагып келсе болду анда алалы деп. Сразу эле ошо макул болдук. Анан ошо үйлөнүп алды, өзүбүзгө жакты. Өзүнүн иши менен жүрүп атат. Мен тиги актер, актриса тетякта талалап жүрөт деп эч убакта айтпайм. Кайра мага ошол жагат. Өз билгениңди жасагын дедим. Өзү бул эме. Микрофон жакындатып алыңыз. Үйгө барса өзүнчө эле мындай эме кылат, кадимкидей эле. Келиндик кызматын кылат, Бүт эле баарын жасайт. Баары колунан келет. Курагын курайт, сокмосун согот, оокатын жасайт, бүт баарын шапылдатып эле бүт баарын үйдөгү оокатын баарын жасап кетет. Булар келгенде мага майрамда. Анан келиниңиздин чынга бойлуу экендигин көрүп сүйүндүңүзбү? Ооба да. Рас эле болуптур да, ошол ошентип үйлөнүп алышты. Мына 3 кызды болушту. Өмүр узун болсун деп эметем бетиңе кээде көз ыйлап алчы деп да айтым. Көргөчү дейсиң деп. Негизи баягы эме деп койдук го, өнөрлүү адамдардын кичине мүнөзү башкачараак болот да. Анан кийин кыргызда кайнене, келин деген ортосундагы сөзсүз бир маселе бар. Анан жок, мен кызымда эле көрүп эле менде да характер бар да. Баардык адамда бар да характер. Мугалим болуп 40 жыл иштедим. Эл агартын иштеген баатыр энемин. Ана мага эмне керек? Анан өзүмдө деле характер бар. Мунун сенин келинсиң мынтишиң керек деп. Анан наоборот тиги келиним айтты, Альбин айтты. Апа, сиз кайнене окшоп бир кишине кайненелик сөзүңүздү айтпайсызбы? Кичине урушуп деп. Кой айланайын. Тетиги сен борбордон келсең, этиканын жеринен келсең, искусстводо иштесең, мен сага эмне деп айтам, эстүү адам этекке чаптырбайт дедим, мына өгөөсү турат. Анан үйдөгү иштин баарын сага өткөрүп бердим, айыл мен башымды оортпай жүрө берейинчи. Кызыңды да, келиниңди да, бүт баарын, бүт туугандарың бүт тейле деп мына өзүнө айттым. Жакшы. Гүлай апага чоң рахмат. Арнис мырза, көрсө талантыңыз кимди тарткан десе, апаңызды тарткан окшойсуз, Ошо менде бар да талант. Ошондой.
Апасы комуз чертип ырдачу. Бирок аябай жоош ушундай киши. А күлгөн жагы мага тартып калган. Мүнөзү сиздики турбайбы анда, тың мына ушундай мырза болгондугу. Альбина айым, эсиңиздеби алгачкы жолу ушул кайненеңиз менен жүз көрүшкөн учуруңуз, баягы бардык эле кыздар кайненем жакшы болсо экен деп ичинен тилек кылат эмеспи? Ооба, апам өзү айткандай, чын эле жанагы биринчи жатаканага келгенде ошондой история болгон. Баягы тооктор балкондон качып кетип тирүү балдар ар кайсы жерден кармап келишип, анан ошол жерден жатаканадан таанышканбыз. Мен да бир көргөндө баягы адам чын эле бир көргөндө өзүңдүкү же өзүңдүкү эмес экени билинет эмеспи? Ансыңарындай мага дагы ошо апам бизге жакын, мен жан дүйнөмө жакын экенин билинди. Ошон үчүн бат эле тил табышып экөөбүз подружкадай эле сүйлөшөбүз азыр мындай сырдашып, кээде арниси жамандап дегендей. Арнис мырза, үйдө чыккынчы, баягы чыккынчыны алыстан издебе дейт, Көрсөк, койнуңуздагы эле жубайыңыз ушинтип атканда, анда ардактуу көрүүчүм, Ооба, айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өзү эле болуп. Мага айтып атат да, башка бир şey айтпай эле мага эле айтып атат. Мына ошол жерде көрсө Арнис мырзанын бир тууган эгиз агалары бар экен, Бул жерде Таалай мырза, бул жерде Бакыт мырза отурат. Экөөңүздөрдү эмне эле бир эле адамды отурабы деп эле маңдайыма улам карап коем көрсө. Эгизи Таалай мырза, микрофонду алсаңыз, суроо сизге. Бир тууганы катары Арнис мырзанын бала кезине сапар тартсак, кандай эле, мүнөзү кандай эле? Мүнөзүн өзүң көрүп турбайсыңарбы, эми мындай эле күлүп Не сурап атасың? Кичинекейинен эле ушундай аябай ыргашыктуу, комуз ойногон, аябай ушу төрөлгөндө эле ошо чыгармачы, артист болчу, жайы бар болчу да. Ошо бир эмеси, ошо бир 5-6 окуп жүргөндө болуш керек, бир чөп жаап жүргөндө ошо кишилердин жанагы чөп чапкандарын туура эле бизди күлдүрө берчү да ошо. Кантип туурачы эле? Эми ар ким ар кандай чабат да чөптү. Анан ошолордукун точно өзүндөй кылып туурап берчү да ошо. Жакшы. Анан баягы ини болгондон кийин кээде катачылык кетирет да. Анан какыс кукус кылып койчуңуз беле? Жок, бул сөз менен эле жайлап кетет бул. Какыс кукуска жеткирбей эле. Жеткирбейт да. Жакшы экен. Мен ушул эле сөздү улай эле сиздин түгөйүңүз Бакыт мырзага сөз берейин деп атам. Бакыт мырза, айта кетсеңиз, негизи Арнис мырзанын жанында отурган жубайы Альбина айым кандай келин сиздерге, кайсыл мүнөзү сизди кубандырып турат, иниңизди мындай бактылуулугундачы? Альбина өтө сыйчыл, меймандос, кичпейил дегендей. Эми бизге эле эмес, бүтүндөй кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал инсандардан да. Ооба. Үйдө кандай кожо экен сиздерге барганда, кайсыл тамагын даярдап турат ар дайым? Үйгө барганда эми берерге ашын таппай калат дегендей. Ошо мен таппай эч нерсе жебей келип калса беребиз дейбиз. Бир күн кечке издеп жүрүп берет дейбиз. Сыйчылдыгы, меймандостугу ушулар аябай. Сөз жок дейм, азыркынын таттүүсү десек болот да, жаңылбайбыз. Келиниңиз менен сыймыктанасызбы? Сөзсүз да. Альбина айым уялганынан тырмактары түшөйүн деп кетти окшойт. Жаныңызда отурган Наргиза айымга кезек берет экенбиз. Келини болот экен үйдүн, Баягы эми айта кетсеңиз, Альбина айым жөнүндө, Арнис мырза жөнүндө кандай үй бүлөсү? Баягы эми үй бүлөдө какыс кукус, үй бүлөдө келишпестиктер болот, ошондо учурларда сиздер менен бөлүшөбү, ой пикирлер менен? Жок, биз ошо жаңы үйлөнгөндө 1 ай чогуу жашаганбыз. Жаңы келип кайненеңиз деле болуп калган экен да. Анан баягы жумуштук алыс болуп анан бөлүнүп кеткенбиз. Ошо Альбина эже менен Арнис эже аябай ынтымактуу, постоянно көргөндө экөө бири-бирине аябай мамилесин көргөндө таң калам да. Аябай ынтымактуу болуп жүрүшөт. Ошо биздин арабызда чогуу
бир туугандар отуруп калганда аябай шаңдуу отурабыз. Биздин эң эле актерибиз. Арнис мырза эле баардыгын көркүн ачып эле отурат болуш керек, Арнис жезде жөн отура албайт, ар кайсын айтып каткырып. Жакта да жездебиз бар, ал жездебиз да аябай куудул, эжебиз да аябай куудул. Куудулдарды билесиздерби? Куудулдардын үй-бүлөсүндө жашайм. Мен да куудул болоюн деп калдым дейсизби? Демелерчи. Тааныштар ба, сен кайнежең ба, кинодогудай истер бабы? Сен онда катуу кармайбы деп элечи аны. Ошол жөнүндө айтып берчи, бир ай жашаптырсыз, Сер балаңыз сизге көрсөткөнгө жетиштиби? Жок, жетишкен жок. 3 ай жашасам көрсөтмөктү эмеспи? Дагы жашасам көрсөтмөкпү да. Ана ачылбаган сырлардын баардыгы кош келиңиздер долбоорунда ачылып жаткандыгын көрөрманым эсиңиздерге салып койсок болот. Рахмат Наргиз айым. Ушул маалымат үчүн сизди чакырганбыз. Баардыгын ачып берсин депчи. Анан жаңы эле айтып өттү, номер экинчи куудул жездем депчи. Сөздү сизге берейин эми. Бажаңыз жөнүндө. Рахмат. Келинибизди аябай көркөмдөп куудул койду окшойт бизде анан. Биздин чыгармачылык жактан алса элебиз. Анан эми айта кетсек, үлгүлүү үй-бүлөлөрдөн деп айта алам. Биз дагы Венера болуп келинчегим экөөбүз аябай сыймыктанабыз балдызым менен бажама. Жана айтылгандай эле ушул көп кезигип көп эмеде чогуу болобуз. Келиним айткандай. Кандай бажа? Ошо келгенден Арнис бажам менен келгенден үйгө конокко келгенден баштап күлүп атып эле баягы. Кандай сезилип калат, боор эзилип атып эле кандай отуруп кеткенибизди билбейбиз. Анан ошол эми чыгармачылык ийгиликтерди баштамашып турасыздарбы бажаңыз менен? Эми мен өзүм баягы 5 намаздамын. Андай баш тырмаш. Меники тырмап турат дейсизби? Анан эми бажам экөөбүздүн көп сырыбыз бар. Сырыңыздан да ачып кетиңиз эми. Анан болбой калат го мал. Болот эмнеге болбойт болот? Башка сыр да мал. Айтпай эле коеюн айтса, мал башка сыр. Арнис мырза. Шаарга келген сайын сыйын көрсөтөт, мен аны айтпай эле коеюнчу. Айтпай турган сыр окшойт, ал, Айтпай турган сыр да. Бизге аябай кызык болуп атат. Ушул айтылбаган нерселер кызык да бизге. Сизге өзүнчө айтайынчы. Өзүнчө. Эми камераларды өчүрүп койсоңуздар, Өчтү, камералар өчтү, эми айта бериңиз. Эфирден сыгар айтып коеюн. Программабыздын өнөктөшү Smart & Rich компаниясы. Smart & Rich компаниясынын кофеси жана чайлары 100% натуралдык азыктардан жасалган. 2013 жылдан тарта биз сыймыктанчу бул продукция Кыргызстанда жасалып, Канада, АКШ жана башка Казакстан, Өзбекстан башка мамлекеттерде дагы сыйланып жана урматталып келет. Эгерде маанайыңыздарды көтөрүү менен биргеликте ден соолугуңузга кам көргүңүз келсе, Smart & Rich компаниясын сунуштайбыз. Көрсөтүүбүздүн кереметтүү сулуу өнөктөшү Мерим Давлетованын косметологиялык борбору. Мерим Давлетованын косметологиялык борбору Кыргызстандагы эң чоң клиника болуп эсептелинет. Эгерде жүзүңүздө каратак, сепкил, чач түшүү маселеси болгон болсо, Мерим Давлетовага кайрылсаңыз болот. Эң соңку мыкты техникалык аппараттардын бардыгы мына ушул Мерим Давлетованын клиникасында. Биздин ошол жерде Альбина айымдын эжекеси Венера эже отурат. Кош келипсиз. Мен сизди биринчи көргөндө Арнис мырзанын бир тууганы экен деп ойлоп кетиптирмин, эмнегедир. Окшош экенсиздер күйөө балаңыз менен. Рахмат. Ошо мен Кыргыз драма театрына барганда дагы коллегалар баары тең айтышат да. Сиз да чыгармачылыкка жакынсызбы? Ооба, жакын. Мен диплому жокмун да. Ырдайсыз? Альбинанын диплому бар болуп атпайбы? Менин дипломум жок. Бизлебой мындай отуруш бир жака барганда эле ыр жагынан, би жагынан, бүт жагынан. Эми темирди ысыгында чаба бербейби, кандай дейсиз? Ысып атат ушул учурда. Бүгүн тамагым ооруп калды бирок. Бардык учурларда сурасаң эле мындай тамак ооруп калат, эмнегедир, студияга чакырганда. Бүт жагынан эле маам тартыптырбыз, ошол. Негизи ооруган тамак менен мындай низкий голос болот да, аябай жагымдуу болот да, ошол себептерден келиңиз. Баарыбыз ошол ырга кошулуп, баягы шериneде отургандай эле жакшы маанайда. Мен бир эле куплет ырдап берейин. Өмүрлүк жарым дегенде. Макул. Ушул ырды эле жакшы көрөм, эмнегедир элечи. Ырдаңызчы бир ошо жакшы көргөн ырыңыздан. Сенсиз жаным, менин өмүрлүк жарым, жашоонун кызыгы жок бул дүйнөдө, Сүйүшө аласың мага чачып турган болсо, күн болуп бир өзүнсүң, сен мага. Сенсиз жаным, менин өмүрлүк жарым,
Жашоонун кызыгы жок бул дүйнөдө кайтарлык ыраазымын мен бактыма тилегеним экөөбүздүн ак сүйүүбүз жашай берсе деп кылымдарга сүйгүлүн бүт өмүрүн арнаймын мен бир сага. Азаматсыз. Чоң рахмат айтабыз. Сиздин жаныңызда мына ушул Арнис мырзанын жеңеси отурат окшойт. Кош келипсиз студиябызга. Рахмат. Мына ушул үй бүлөнүн ички саясатын сиздей билген инсан жок болуш керек. Аусыныңыз жөнүндө кеп кылып бериңизчи. Бир ачык айтыңызчы. Аусыныңыз кандай аусын, я? Аусыным аябай жакшы. Колунан баарды келет. Тамак десе тамак, үйдүн оокаты, ушундай сонун нерселерди сокмо менен соуп түйөт. Өзү баардык тармактардан өнүккөн деп ойлойм. Экөө аябай жакшы үй бүлө. Биздикине келгенде дагы ошо кандай келгенде баштап кеткен чейин күлүп жайнап атандан кетишет. Менин жолдошум өзүнүн негизи көп сүйлөбөйт. Нарнис менен Альбина келсе эле биздин шаңга толуп калабы? Шаңга толуп эле, күлүп эле ушундай кандай келип кандай кеткенин да билбей калат. Биздикине эле келип жашап алган дебейсизби? Ошентет элек. Аусындардын ортосунда сөзсүз бир кайым айтышуу же болбосо атаандаштык болот эмеспи? Сиздердин араңыздарда да ошондой болобу Альбина айым менен? Андай атаандаштык деле болбойт. Биз негизи Альбина экөөбүз ынтымактуубуз. Бирок атаандаштык болуп калса мен утулуп калам дейм. Бой жагынан дагы, күч жагынан дагы, тамак жагынан дагы. Артистизм жагынан да кетсем. Альбина айым бир көрсөтүп койгон окшойсуз, Жана кинодо жеңелерди аябай аткарат го негизи. Ошо кинодогудай эле образбы деп ошон үчүн сизге суроо берип атканым да. Чыныгы жашоодо кандай депчи? Жашоодо андай эмес таптакыр. Башкача, Башкача. Рахмат, микрофонду узаталы. Сиздин жаныңызда эле Альбина айымдын бир тууган агасы отурат. Эмиль мырза, кош келипсиз студиябызга. Чоң рахмат. Эмиль мырза, сизден сурайын дегеним, Арнис мырза канчалык деңгээлде күйөө балалык кызматты аткарат, канчалык сыйын көрсөтөт, бул үй бүлө сизди канааттандырабы? Арнис күйөө балалык милдетин аябай жакшы аткарат. Буякта элдер айтып кетпеди, үйүнө барганда келиңиз, төргөтүңүз, сый жагынан да күчтүү семья. Альбина айым, менин байкоом боюнча мектепте кыздардын арасында биринчи атаман болсо керек, Мырзаларды деле сабап койчу болуш керек, Атаман болчу. Бул эме мектепте эки бөлүнүп окушчу да. Группага деп бөлүп кетишкен. Şu Бешкембирге тартыларда ошо группада окучу. Өзүнчө жакшы окуган эмелерди өзүнчө бөлүп окуткан да. Ошолорду окучу. Ошондон баштап кино тартылган, ошондон баштап кеткен. Кыздар менен мушташып кеткен учурлар болду беле? Анысын деле билбейт экенмин точно. Шуну Венера же билет болуш керек, кыздар менен мушташып кеткен деген. Венера жеге узатайынчы микрофонду. Альбина айымдын баягы айткандай эле мектептен жакшы окучу да. Анан чын эле боюнан да узун болчу, өзү ачык айрым, мындай так мындай шакылдап жүргөн болчу. Анан ошо бир банда түзүп алып эле ошонун башы болуп эле ошо кыздарга бир аз кыр көрсөтүшчү экен да. Аны бизге билчү деле эмеспиз. Анда мен эле эжеси болуп деле билчү эмес экен да. Кийин өзү айтып атса ошондой угуп билип атпайсызбы? Ошо кыздарга кичине кыз көрсөтүп ушинтишкен да, бирок анысын эле биз чын эле көрүп билбептирбиз да. Өзүнүн айтымына караганда укканыма жараша да. Бул 11 окуп жүргөндө ошо өзү чоң болсо анан кыздарды коркутчу болуш керек менин оюмча. Анан күндө налог салып, аш лампа алдырып жечкен. Альбина айым жетишпей калды, айтканга чейин бүткөн эле. Анан мунун да бир жоругун айтып берейин. Бир күнү отурушка барат эми 11 окуп жүргөндө анан отурушка суранса биздин папабыз аябай строгий киши болчу. Анан ой мен уруксат берем, айна мейли папаңа суран дейм да, менен папасы уруксат бербей койсо. Уктайбыз да бир маалда турсам эле тиги төшөк салынган ага кишини жазап коюп отурушка кетип калыптыр. Анан менин да эң кичүү балам бар ошо Калыс деген.
Ал Питерде. Ал какшап калды эле мен жөнүндө айтып кой деп. Эң кичүү балабыз ошо Арнистин эле өзү ал дагы. Оп-окшош Арниске жөнүндө. Анан ал минтип айтат бир жолу. Бир кыз менен сүйлөшүп кеткен да. Анан деген Альбинаны билсе керек ал киши. Ой, жок, мен сага турмушка чыкпайм. Жанагы кинодокудай кылып өлтүрөт мени десе, ал айтыптыр да. Жок, андан коркпой эле кой. Стерва андан улуу эжем бар деп. Ал эжем деген тиги эмеде эле кинодо эле ошондой, ал турмушта андай эмес деп. Энерде жана банданы сиз баштатчыңыз окшойт, Ошо балдардын жоруктарын айтып койдум. Жакшы. Эфирде кош келиңиздер долбоорунун жаңы жылдык чыгарылышы уланууда. Көрөрманым, ар бириңиздерде келе жаткан жаңы жыл 2021 жыл, мен ойлойм, бул ден соолуктун жылы болсун деп. Анткени 20-жылда бардыгыбыз пандемия, коронавирус учурунда жакындарыбыз бул биздин байлыгыбыз, ден соолугубуз эң чоң байлык экендин билдик. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынчтык болсун, бакубатчылык болсун, ден соолук болсун. Биз программабызды улантабыз. Мына ушул жерде Арнис мырза менен Альбина айымдын дүйнөдөгү тапкан эң чоң байлыгы бул кыздар болсо керек. 3-чү кызы тилекке каршы 5 ай бүгүнкү студиябызга келе алган жок. Асман, аты дагы өзгөчө экен. Бизде Мадалена өзгөчө ат алыштагы. Жана Аруке отурат. Кош келипсиздер, кыздар. Саламатсызбы, рахмат. Мадалена, кош келипсиз. Канча жаштасыз? Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен 16 жаштамын. Мадалена, келечекте кесибиңди тандап койсоң керек, ким болууну каалайсыз? Мен келечекте стоматолог болгум келет. Медицинскийге тапшыргым келет. Эмнеге чыгармачылык инсан болгуңуз келбейт? Актер, актриса, ата-энеңиз тең чыгармачыл инсандар го. Кичинекей чактан бери ал жакты да көрдүк. Мен ал жак жаман эле экен. Жок, ал жакты да көрдүк. Чоңойгондо мындай Кыргызстанга керегим тийген эмеден болгум келет, инсандардан болгуңуз келет. Ошондуктан медицинскийге тапшыргым келет. Серьезный кесиптердин ээси болгусу келип атат. Биз байкадык да, мисалы апаң дагы, атаң дагы өтө шайыр инсандар экен да. Анан силер ката кетирген учурда, же кечигип калган учурда силерди мындай какыс-кукус кылып урушуп койгон учурлар болобу? Ооба, болот. Кимиси көбүрөөк урушат? Экөө тең бирдей эле урушат. Кимисиникинен көбүрөөк коркосуздар? Экөө теңнен аябай коркобуз. Ооба, аябай катуу урушат. Экөө тең эле бирдей. Мен байкап калам, социалдык тармактарда TikTok тартып каласыңар. Анан TikToкту мисалы идеясын сен берсең керек, Мадалена апа ушундай тарталы деп. Жок, Аруке береби? Микрофонду Арукеге суналчы анда. Аруке, кандайсың? Жакшы. Кош келипсиң биздин студиябызга. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Биздин студиябыз жактыбы сизге? Ооба, жакты. Жактыбы? Аруке, апаңыздын Instagram баракчасында 314 000 колдонуучу бар экен. Анан мен байкап карап отурсам, көпчүлүк баягы көрүүчүлөрдү TikTok тууралуу алат экен да. Силердин бийлегениңер, анын баардыгын сен үйрөтө турбайсыңбы апаңа, Ооба. Кантип үйрөтөсүң апаңа? Жардам берем. Үйрөтүп бийлеген немелерди. Апаң бат эле үйрөнүп алабы? Ооба. Бат эле үйрөнүп алат, Үйдө ким жакшы, Аруке? Чынын айтчы. Үйдө атам жакшы. Альбина айым, чындыкты билип алдык, көрдүңүзбү? Аруке, келечекте ким болгуңуз келет? Мен ырчы болгум келет. Ырчы болгуң келет. Ырдайсыңбы азыр? Бирок мен англисчанын китайский билем да, бүтү. Англисчанын китайский ырдайсыңбы? Англисча, китайский ырдап бербейсиңби бизге анда? Бизге азыр ырдап бер, Кыргызчамдан калгам. Анда англисча ырдап бер, Ардактуу телекөрүүчүм, мүмкүн келечекте Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген, андан соң эмгек сиңирген эл артисти болуп калчу биздин келечектеги муун экен. Анда тосуп алабыз. Аруке, кайсыл чыгарманы аткарып бересиң? Бул Алантиндин нуру. Кеттик. It comes away, might to wash me away. I take that I take in the ante. Sworn of a day, nothing the day. My vote drowned out when I found it. But I will cry, and I don't start to crumble. On every child.
Katnida. I will be silent. You can kick me crying. When you try it. All I know is I go speechless, speechless because of me. Wouldn't trying to save me, keep me. Ол чаап коелу. Эмне жөнүндө ырдады? Түшүндүңүздөрбү сиздер? Альбина айым, сиз үйрөттүңүз беле же? Микрофон аласың. Кыргыздын улуулугу биздин жаратылыш жөнүндө. Биздин ала тобубуз жөнүндө. Эме, Аруке үйүңө коркпой эле бара бер, Альбина айым урушпайсызбы? Урушпайсыз? Жакшы. Арнис мырза, эң алгач жолу Мадалена кызыңыз жарык дүйнөгө келген учуруңуз эсиңизде кыздуу болгондо? Ооба, эсимде. Ал кезде студент болчубуз, общежитияда жашачубуз. Биринчи биз 20-22 жашыбызда, 21-22 жашыбызда. Аябай эсиңизде экен, анын баарын айтып отурсак бул жакта Айзар кыздын арманындай айтабыз. Эсимде ар бир кызымдын туулган күндөрү, минут, секундтар менен эсимде. Айтып бериңизчи анда, Мадалена кайсыл жылы, кайсыл күнү төрүлгөн? 2004-жылы 12-ноябрь. Туурабы? Топ-тура. Аруке? Саатынан бери билем да, ошону айтып берейинби? Сааты. Альбина түн ичинде толготуп калды. Анан түн ичинде барганда өзүбүз жаш болсок, анан Советский, Донецкий деле 4-чү роддом барго. Анан кечинде барсак уят го деп. Ай. Толгот атат болбосо. Ооба, эми таң аткыча 6-ларда ачылат, ошондо баралы деп күтүп олтуруп, анан барабыз. Анан көрөп койсом эмне кылат элексиз жатаканада анан? Азыр мен анда врач болуш деп жүрмөкмүн деп эле. Анан ойлодум да, ал жака машина менен барышат го негизичи. Анан такси менен барбайлы десе, Альбина, жакын эле жерге эмнеге деп анан элдер көрсө эмне дейт, такси менен барбайлы десе, жок, жөө эле барабыз деп анан жөө басып барды. Анан киргизип кетти, ар жака киргизип кетти. Анан үйгө барып чай-пай бирдеме алып келейин деп үйгө келип, как раз 11-лерде эле, 11-лер болчу. Анан мен чай көтөрүп алып барам да. Барып тигил жактан ушул жак окошкага деген окошкага барып тыкылдат турсам, кимге келдиңер деди, Альбинага Имашевага деп неметсем эле, эмне болду, эмне вопрос менен дейт. Анан могу пакетте чай неме болчу, ошону берип коесузбу десем, алып туруп эле кетип калды. Анан ал кетип анан эже неме төрөдү эле же төрөйлекпи десе, төрөгөн деп кетип калды да. Анан мен де мындай ой бар болчу да. Сүйүнчү, Альбина кыздуу болдуңуз, тигиндей мындай десе, берейин деп акча салып алгам, бир аз акчалардан чанан. Көрсө кийин мени күйөөсү экен деп ойлоп алыптыр да. Братишкасы деп ойлоп. Братишкалар келдим. Чай-пай алып келген го деп эле кетип калыптыр да. Монт күтүп атсам, төрөгөн деп кетип калды. Экинчи кызыңыз Арукедечи, эсиңиздеби? Кайсыл күнү төрөлгөн? Кайсыл жылы? 2012-да бул. 25 майда төрөлгөн, как раз 24 деп күтүп атып беле. 25 майда төрөлгөн, күндүн ысык аптабы болчу. Анда кел атканыбызда анда бир аз комедия болгонбуз. Кичинекей балага суук тийип калбасын деп. Күн аябай ысык болчу ошол убакта дагычы. Жөн эле анан чыгарганда. Роддомдон чыгарганда машиненин терезелерин бүт көтөрүп алганбыз. Ысык. Ачып койсок, суук кирип кетет. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот.
жардам менен төрөттөн калган каратактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чоң карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Жаңы жылдык маанайды кош келиңиздер теледолбоор менен биргеликте тоссоңуздар болот. Өзүңүздөр көргөндөй эле мына ошол жерде биздин өнөктөшүбүз Smart & Rich компаниясынын чайларынан конокторума ысык сунуп турайын. Анткени алар бизге айтылбаган сырлардын баардыгын азыр толугу менен ачып берип жаткан учуру. Келиңиздер, чайдан алып отуруңуздар. Smart & Rich компаниясы жөнүндө айта турган болсок, 2013-жылдан тарта Кыргызстанда мына ушундай табигый, таза азыктардан жасалган чай, кофелерди биздин кыргызстандыктар үчүн сунуштап келе жатат. Келиңиздер. Smart & Rich компаниясы менен жаңы жылды тосконду унутпаңыздар. Албетте, жаңы жыл темасын улайлы. Альбина айымга суроо узаткым келип турат. Айтсаңыз, жаңы жылда кайсыл фирменный салаттарды жасайсыз? Ар дайым өзүнүн өзгөчө салаттар болот го. Жаңы жыл оливьесиз жаңы жыл болбойт го дейм. Сөзсүз түрдө дастаркондун үстүндө оливье болот. Өзүбүз сүйүп жеген винегрет, мындай өзгөчө салаттарды деле жасабайбыз. Анан фирменный тамагыбыз кургак кесме болот. Арнис мырзанын жакшы көргөн тамагы окшойт. Колдордо көтөрүлүп кетти да. Эң жакшы көргөн тамагы. Альбина экөөбүз таанышып, студент кезде ушу тамак аркылуу дагы жакындашып кеткенбиз да негизи. Кесме кесип атып. Курсагыңыз ачык болсо эле Альбина айым тамак жасап келди. Кесме кесип атып. Сиз кесичиңиз беле же Альбина айым кесичи беле? Экөөбүз тең. Мындай болчу да, Арнис 1-этажда жашайт, мен 3-этажда жашайм да, анан Арнис бир жолу чакырып атпайбы, комнатага келсең деп эшик такылдатып, кыздардын комнатасына келип, жүрсөң, тиякта аябай важный бирдеңке болуп атат деди да. Эмне болду? Жардам берип койчу да, жүгүрүп бартабыз эми ушундай бир аябай күтүүсүз болуп атат да, анан жүгүрүп барсам эле анан камыр жууруп тур дагы мону жайып берчи деп койду. Ушул беле десем, ушуну жайып бере салчы деди. Эмне менен жаям десем, билбейм, могу лимонадтын бутылкасын берип койду. Анда Буратинанын лимонадтын бутылкасы бар болчу, ошо мону кантип жаям десем, ушуну менен эле жаят, монтип жаят деп. Ошону менен өзү жаап жүргөн окшойт да. Өзү. Жаңы жыл сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн кандай майрам? Жаңы жыл биздин үй бүлө үчүн үй бүлөлүк майрам. Ар дайым биз ошо бир туугандарыбыз менен ар дайым чогуу тозобуз. Бишкекте болгон бир туугандар чогулуп, бир үйдөн тозуп, тилектерибизди, жакшы ойлорубузду, кийинки келечекке болгон жакшы максаттарыбызды айтышып, жакшы тозуп келебиз ар дайым. Ардактуу телекөрүүчүм, кош келиңиздер теледолбоорунда мына ушул өтө үлгүлүү, берчетти, чыгармачыл инсандардын үй бүлөсүндө сапар тартып, алардын баяны тууралуу кененирээк кылып жатканыбызга ар дайым кубанычтабыз. Анан бизди азыркы учурда кош келиңиздер теледолбоорун көрүп турган жаш муундарга, бойдок кыздарга, бойдок мырзаларга үй бүлө куруунун эң башкы бир сапаттары, эң башкы мүнөздөрү, эмнеге көңүл буруш керек, ошол тууралуу айта кетсеңиздер, мүмкүн аларга сабак болот деген ойдобуз да. Сөз сиздерде. Уруксат берип койгула, айта берели. Сиздердин алдыңардан акылдуу болуп. 16 жыл деле бул кокусунан эмес, 16 жыл деле көп убакыт, ошол себептерден тажрыйбаңыздан улам алган нерселерди бөлүшүп кетсеңиз болот. Ушу 16 жылда чогуу жашап атып, эми көргөндөн дагы көрөлегибиз көп дегендей. Анан бирок ушу болочок муундарга, үй бүлө курабыз дегендерге бири-бирине кеңешип иш кылышса дейм. Кеңешип кескен бармак оорубайт деп коет го. Ошондой кеңешип иш кылышса, мен дебей, биздин өзүбүздүн деле мындай каныбызда болот го. Эми үйдө эркек киши башкарыш керек, эркек деген момундай болуш керек деген нерсе болуп кетет го. Ошондон бир аз алыстап дегендей, мейли ал деле болсун, бирок кеңешип иш кылышса,
болгон ошол эле да. Азыр үйдө сиз башкарасыз, Ушу сөзүңүздөн улам сурап коеюнчу дедим да. Эми эркек башкарыш керек деп кайра башкача сүйлөп салбайсың. Жакшы, Альбина айым келиңиз. Тажрыйбаңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Келечектеги Кудай буюрса боло турган жаңы мамлекет кичинекей болочок үй бүлөлөргө айта турган кеңешибиз биздин мына апаларыбыздын алдында чын эле анча айтып кетмекчи акылдуусун байлап коелук. Биз да ушул апалардан көптөгөн тарбия алдык, ушулардын сөзүн угуп чоңоюп келатабыз. Булардын тыюусу менен көптөгөн нерселерди айтуусу менен биз ушул жашоого ушулардын батасы менен, ушулардын сөзү менен чоңоюп келатабыз, үй бүлө куруп келатабыз дегендей анысыңарындай улуунун карынын сөзүн капка салып биз дагы келечектеги мамлекет кура турган кичинекей үй бүлөлөргө бир гана ынтымак каалайбыз. Ынтымактуу болгула, бири-бириңердин сөзүңөрдү уга билгиле деп айтмакчымын. Анткени азыр көбү бири-бирин укпай калгандыктан, ошондуктан ажырашуулар көп болуп атат. Мен кыйынмын үйдө, мен кыйынмын, сен кыйынсың, мен жуубайм, сен кыл деген нерсе көп болгон үчүн көптөгөн ажырашуулар көп болуп атат. Ошонусуңарындай ар ким өзүнүн милдетин билип, бири-бирин угуп, кандай максатта болсо дагы ошол нерсени бир чечишкен үй бүлө болсо, бул бекем үй бүлө болот. Чоң рахмат. Албетте мына ушул бизди көрүп жаткан бойдок кыздар келечекте мүмкүн жакынкы күндөрдө үй бүлө курабыз деген болсоңуздар, мына ушул критерийлерге, мына ушул сөздөргө көңүл буруп коесуздар деген ойдобуз. Анткени үй бүлө бул чоң мамлекеттин ичиндеги кичинекей мамлекетте тынччылык болбосо, Кыргызстаныбызда эч убакта тынччылык жана бакубатчылык болбойт эмеспи? Албетте, программабыздын башталышы 1 мүнөт мурун болгондой эле сезилди. Анткени мына ушул атмосферада үй бүлөңүздөрдүн мүчөсү ар бири өзгөчө позитивдүү инсандар экен. Чоң рахмат убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Жаңы жыл астында баардыгыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар куттуу болсун дейбиз. Ал эми Альбина айымга үйдүн кожойкеси катары биздин өнөктөшүбүз Smart & Rich компаниясынан жакшынакай белектер бар. Азыр сизге тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Арнис мырза, акыркы жолу Альбина айымга качан гүл бердиңиз эле? Уnuttум да. Мен Альбинага күндө бир жактан сатып келбейин деп коронун ичин бүт гүл кылып койгом. Ой, азаматсыз. Анда бүгүн биз гүл бергенге уруксат этиңиз, Биздин Smart & Rich компаниясы атайын коногубуз үчүн Альбина айымга мына ушундай чайлардын топтомун даярдап койгон. Келиңиз, ар дайым сулуу, татынакай болуп эле жүрө бериңиз. Smart & Rich компаниясы ден соолукка пайдалуу кофелерди, чайлардын баардыгын сунуштайт. Үйүңүзгө барганда Арнис мырзанын маанайы түшүп бараткан болсо эле Smart & Rich чайынан кое калсаңыз, кофесинен иче калсаңыз, маанайыңыз көтөрүлө түшөт, Smart & Richтен бердиң. Smart & Richтен бер деп атам деппи? Ооба, табигый азыктардан жасалган, ден соолугуңузга кам көрөт. Өзүңүз дагы сулуу татынакайсыз, бирок ан сайын баягы бул чай менен ден соолугуңузду бекемдеп туруңуз. Андан тышкары биздин кезектеги эң сулуу татынакай өнөктөшүбүз бул Мээрим Давлетованын косметологиялык борбору. Сиз ар дайым татынакайсыз, бирок ошол сулуулукту дагы бекемдеп туруш үчүн, эгерде жүзүңүздө маселе болсо, дагы жашарууну кааласаңыз, Мээрим Давлетованын косметологиялык борборуна кайрылсаңыз болот. Бир гана Кыргызстанда эмес, Европада, Азиядан окуп келген мыкты адис экендигин сизге айтып кетсек болот. Бул косметологиялык борбордо 20дан ашуун косметолог иштейт. Каалаган учурда барып, жүзүңүзгө кам көрүңүз. Сизге бул сертификат анда эмесе. Сулуу татынакай болуп жүрүңүз. Ар бир коногубузду куру кетирбей, программабыздын өнөктөшү болгон Smart & Rich компаниясында чайларды үйүңүздөргө барганда ысытып ичиңиздер, бизди эстеп коюңуздар деп айталы. Анан жаңы жыл келе жатат. Жаңы жыл менен бүтүндөй Кыргызстанды, биздин бойдок кыздарды, жаштарды, мырзаларды куттуктап кетсеңиздер болот. Келиңиздер. Ушу келе жаткан жаңы жылыбыз менен баардыгыбыздын жана ошо Кыргызстандагы ушу келе жаткан жаңы жылда чоң ийгиликтерге жетишсин, өнүккөн мамлекеттерден бололук, анан жанагы жаман оорудан алыс бололук. Ден соолук каалайм ушу келе жаткан жаңы жылда. Баарыңарды жаңы жылыңыздар менен демекчимин депчи. Ай, өзгөчө айтат экенсиз, ай. Келиңиз. Келе жаткан жаңы жылыбыз бакубатчылыктын, ынтымактын, ден соолуктун жылы болсун. Биз азыр ден соолукту баалаган мына ушул кетип аткан жыл менен ушул жалаң оор сыркоо
дөөдө кырсык ушуну менен кетсин. Келе жаткан жаңы жыл жалаң ден соолукту алып келсин, ынтымакты алып келсин, ар дайым күлкүнү алып келсин, шаңды алып келсин, ар бирибиздин үйүбүздө той эле болсун. Ай рахмат, оозуңузга май дейли. Жакшы тилек жарымырыс дейт ардактуу көрөрманым. Пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында дейт. Ар бир инсаныбыздын айткан жакшы тилектердин баардыгы бүтүндөй алакандай кыргыз элибизге кабыл болсун. Келе жаткан 2021 жыл Кыргызстаныбызга, бүтүндөй кыргыз элибизге тынччылыкты, ден соолукту алып келген, бакубатчылыкты алып келген жылдардан болсун. КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында жаңы жылдык кош келиңиздер теледолбоорунун чыгарылышы мына ушинтип жыйынтыкталып жаткан учуру. Мен сиздер менен болгонума аябай кубанычтамын. Элим, жерим, мен сиздерди ар дайым сыйлайм, урматтайм. Элибизде аманчылык болсун. Кызматыңыздарда Азиада Жамгырчиева болду. Эмки чыгарылышта амандашканга чейин 1 жылдан кийин жолугушуп калат экенбиз. Көрүшкөнгө чейин